метод Америкалык Кенгрен-Буштун методу болуп эсептелет. Бир туп гиласта 20-дан 30-га чейин камчы бутак өстүрүлөт. Ар бир 4 жылда айландырылып запас менен кесилип турат. Бул жыл менен өстүргөндө бул гиластын сапаттуулугу, терүүгө оңойлугу жана ошондой эле жапыздыгы менен айырмаланат. 1 гектар жерге 1000ге чейин гилас отургузууга болот. Карап көрсөңүздөр, терүүгө өтө оңой. Бир адам бир күндө 200 килограммдан 250 килограммга чейин терип алууга мүмкүн болот. Бактын бою 2,5-3 метрге чейин гана болот. Камчы бутакты ийип алып, кайрадан коюп берүүгө болот. Тигүү схемасы 2/4, 2/3, 2/5 аралыкта тамырга жараша тигилет. Бул жерде өтө карлик анча өспөгөн гиластар жарабайт, жана ошондой эле өтө бийик өскөн тамырдагы гиластар жарабайт. Негизи гилас бул жерде ыспур сортундагы болуш керек. Анткени бутак тик өсүш керек. Эгер жайылып кете турган болсо, анда бул сорттогу гиластар жарабайт. Сапаттуу алынган түшүм негизинен сыртка экспорттолот. Биз сиздерге мына ушундай KGB бутуусунда бак жаратууну сунуштайбыз. Сиздер менен Багыс Түрк Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.